Москванын Красносельская станциясы. Бул тасмада талмасы кармап рельсиге кулаган аялды көрүүгө болот. Көп өтпөй жардамга 2 гана киши келди. Бири кызыл курткачан жүргүнчү болсо, экинчиси полиция кызматкери. Өкөттөн корпустун поезд келе турган рельсиге секирип түшүштү. Андан кийинки окуяны элестетүү да кыйын. Себеби поезд жакындап 3 адамдын өмүрү кылдын учунда гана турду. Темир жолдун ортосуна жатып гана аман калышты. Көп өтпөй тартип сакчы Артем Каралюкка жардамдашкан жаран кыргызстандык Марат Исаев экени белгилүү болду. Поезд күтүп турган башка толтура жүргүнчүлөр даабай турганда кыргыз жигит эч ойлонбостон аялды өлүмдөн куткарууга шашылганы көпчүлүктү ыраазы кылды. Бул окуядан кийин улам бири келип мекендешибиздин колун кысып, атүгүл сүрөткө түшүп кеткендери болуптур. Адам өмүрүн куткарууда баатырларча аракет жасаган мекендешибизди таап, телефондон алып алын сурадык. Поезд өтө катуу келаткандыктан уже сүдүрөп жана латоктоп кеткен. Ошол жерге сүдүрөп барып таштап анан өзүбүз жатып үлгүрүп калдык да. Мен жаткандан кийин аркама полицейский жатты. Жатарым менен үстүбүздөн уже поезд жүрүп келди да. Ошо менен жатып бир аз неме алганда ошондон коркунуч сездим. Жана ошого үйлөмдү, Кыргызстанды эстеп, не кылып койдум деп ошондо ойлоп жаттым. Өлүмдөн аман калган 3 адам поезд токтогондон кийин 15 мүнөт өткөн соң гана рельсиден чыгууга мүмкүн болот. Кийинчерээк келген куткаруучулар кулап түшкөн аялды сууруп чыгышып, ал ооруканага жөнөтүлөт. Ал эми Марат Исаев метродо турган көпчүлүктүн мактоосуна арзып, ал тургай тартип сакчылар да жердешибиздин эр жүрөктүгүн баалашкан. Окуянын дагы бир каарманы полиция кызматкери Артем Каралюк дагы жалгыз өзү аялды куткара алмак эместигин россиялык каналдарга берген интервьюсунда айткан. Времени на раздумье практически не было. Ойлонгонго кандайдыр бир чара көрүүгө убактыбыз болгон жок. Биз ал аялды көтөрөлү десек, ал аракетибизден майнап чыккан жок. Анан поезд жакындап келе жатканын көрүп эле рельстердин ортосуна жаткызалы дедик. Ал жер өмүргө коопсуз болчу. Анткени ар бир секунда маанилүү болуп турган. Аябай коркунучтуу болду. Мекендешибиз Марат Исаев тез арада социалдык тармактын башкы каарманына айланды. Бирок эмнегедир Россиянын телеканалдары полиция кызматкеринин эрдигине гана басым жасап, ал эми кыргызстандык жаран тууралуу сөз козгобой койгондору көпчүлүктү нааразы кылды. Ал тургай россиялык жарандар жергиликтүү журналисттердин көңүл коштуу үчүн кечирим сураган учурлар да болду. Мындай нараазычылыктардан кийин федералдык 1 канал Марат Исаевди сюжетке кошушкан. Бул окуяда мекендешибиз менен биргеликте эрдик көрсөткөн кенже сержант Артем Каралюк Москванын ички иштер башкармалыгы тарабынан мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлө турган болуптур. Ал эми кыргызстандык жигит унутта калган. Ошол себептүү жогорку кеңештин депутаттары Марат Исаевка мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу демилгесин көтөрүшүүдө. Ал ортодо Россиядагы Кыргызстандын элчилиги дагы Исаевка ыраазычылыгын билдиришүүдө. Планируется встреча посла. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги метродо аялды куткарып калган Марат Исаевди чакырды. Элчи аны өзү кабыл алып көрсөткөн эрдик үчүн ыраазычылык билдирүүнү каалап жатат. Бул эр жүрөк кадам болду. Марат Исаевдин айтымында өзү иштеген компаниянын жетекчилиги да кыргызстандык жигиттин көрсөткөн эрдигин баалап, ыраазычылык билдирүү менен бирге белек тартуулоого ниеттенип жатыптыр. Нурзада Сыдыкбекова, Аскат Касымбеков, НТС.